Дизайнерлердин колунан жаралган рождестволук палаталар жыл сайын өткөрүлүүчү Бухаресттеги кайрымдуулук аукционуна коюлду. Көргөзмөгө жалпысынан 22 лот коюлган. Аларды сатып алууга Румыниянын 100гө жакын эң көрүнүктүү бизнесмендери келишти. Балаталар бири-биринен өзгөчөлөнүп турат. Алардын баарын бирден көңүл коюп карап чыккың келет. Бирок арасынан бири өзгөчө. Ал балаты Бухаресттеги түнкү клубтагы өрт кырсыгынын курмандыктарына арналган. Андагы тилсиз жөө 50ден ашуун кишинин өмүрүн алган болчу. Мен кырсыктан курман болгондордун элесине арнап балаты жасоону туура көрдүм. Мындан түшкөн каражат аз камсыз болгон балдарга иштетилет. Бухаресттеги балаталар аукциону 15 жылдан бери уюштурулуп келет. Андан түшкөн каражат аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын билим алуусуна жумшалат. Жардам берүү баарыбыздын колубуздан келет. Мен ар жылы катышып, 1 же 2ден балаты сатып аламын. Азырда өзүмө жакканын тандап койдум. Тилсиз жоонун курмандыгынын элесине арналган балаты эң кымбат баага бааланды. Аны 19.500 еврого сатып алды. Аукциондо жалпысынан 250.000 евро чогулган. Евростарттын маалыматына ылайык учурда 100.000ге жакын румыниялык балдар билим ала албай келет. Румыния балдардын аз камсыз болуусу тарабынан 1-орунда турат.